13 март. Исада Кудай «Омин» дейт. Кудайдын бардык убадалары Машаяк аркылуу ооба. Ошол себептүү Кудай даңкталыш үчүн Машаяк аркылуу Кудайга «Омин» дейбиз. 2 Корунтуктар 1-бөлүм 20-аят. Сыйынуу бул биздин жашообузда өткөн чак менен келечек кайра байланышкан жер. Мен муну бул жерде айтып жатканымдын себеби Павыл жогорудагы аятта Кудайдын ооба дегенин таң калыштуу түрдө сыйынууга байланыштыргандыгында. Корунтуктарга жазган 2 катында ал ошол себептүү Кудай даңкталыш үчүн Машаяк аркылуу Кудайга «Омин» дейбиз дейт. 1-бөлүм 20-аят. Эми муну жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп бергенге аракет кылалы. Павыл мындай деп жатат: ошондуктан Машаяктын аркасы менен биз сыйынууларыбызда Кудайга «Омин» деп айта алабыз. Бул Кудай сыйынууларыбызда суранган жана таянган келечектеги ырайымды бизге берүү аркылуу даңкка ээ болоорун билдирет. Эгерде сиз эмне үчүн машаякчылар сыйынуунун аягында «Омин» деген сөздү айтышат, аны ким ойлоп тапты экен деп ойлонгон болсоңуз, мунун жообу мындай. «Омин» деген сөз грек тилине еврей тилинен которулбай эле кошулуп калган. Кийин англис тилине жана башка тилдердин көпчүлүгүнө да которулбай эле кошулуп калган. Еврей тилинде бул сөз салтанаттуу түрдө жан дилден «мен сөзүңө кошулам» же «сен айткан сөздөр ырас» же «туура» дегенди билдирет. Жалпак тил менен айтканда «Омин» дегенибизде Кудайга кайрылууда айткан сөздөрүбүздү жан дилибиз менен ырастаган болобуз. Эми 2 Корунтуктар 1-бөлүм 20-аяттагы 2 сүйлөмдүн ортосундагы байланышка көңүл буруңуз. 1 сүйлөм мындай: Кудайдын бардык убадалары Машаяк аркылуу ооба. 2 сүйлөм мындай: ошол себептүү Кудай даңкталыш үчүн Машаяк аркылуу Кудайга «Омин» дейбиз. «Омин» жана «ооба» деген сөздөр бир эле нерсени билдирээрин түшүнгөнүбүздө, бул аяттын мааниси мындай экени белгилүү болот. Иса Машаякта Кудай өзүнүн убадалары аркылуу бизге ооба дейт. Ошондой эле Машаякта биз сыйынуу аркылуу Кудайга ооба дейбиз.